Достор, кутман кеч. Азыркы учурда iPhone'га атайын келдик. iPhone 11 Pro. Силерге тескери көрүнөт экен. iPhone'га чейин эле бул жерден биз аймакты көрсөтөбүз. 152.990 сом экен. Хисабынан өзүнө бир алам. Так, аңга чейин достор, сиздер менен бирге бүгүн эмнеге келип билесиздер? Бул жерге албетте iPhone 11 Pro'га келдик. Чыкканда 5 күн 10 күн болуп кетти. Ошо саатка чыккан мен эми келдим. Так, iPhone 11 Pro смартфондон баштасак. Билесиздер достор, айтышат го, iPhone эч нерсе чыгарбады, эч нерсе жаңылабады дейсиздер, бирок смартфонду келип кармагандан кийин бардык оюңуздар өзгөрөт да. Мына сыртын эле карасаңыз да достор, камерасы абдан жакты. Абдан смартфон достор. Бул жерде эң күчтүү процессор, эң күчтүү система, эң күчтүү камералар турган учуру. Куберттин Apple компаниясы оюндорду толтуруп көчүрүп коюшту достор, оюндарда. Ар бирин ойнотсаңыздар болот. И камерасын текшердим мен азыркы учурда. Камерасы менин оюмча алдыңкыдан абдан жакшы болгон достор. Силер көрүшүңүздөр үчүн кантсам болот. Дасам көрбөйт экенсиздер. Бирок абдан сонун достор. Мага жакты портрет режим. Тунук детальный. Смартфон жакты мага достор. Шунун эле жанында iPhone 11 турат достор, жөн. iPhone 11 Pro. Була 3 көзү, бирок бунун экран өлчөмү аз достор. Башка караганда бул жерге маалымат жазышкан, жөн гана Pro IoT экран дейишкен, рұқсат берүүсүн жазып коюптур. Так. Англисче жазып коюшкан, манча түшүнбөй калдым туруңуздар. Та судан коркоонун күчтөрүн жазышыптыр. Эң башкы камераларын тартышыптыр. 6. Так, муну iPhone 11 Pro Max'тын экран өлчөмү 6.5, ал эми жөн эле iPhone 11'дин экран өлчөмү достор 5.58 экен. 3 көзү камералар жазышыптыр. Бардык 12 мегапикселден деп жазышыптыр. Смартфон судан коргоонун күчү бар дептир. Смартфон 4 метр ылдыйга сууга түшүп кетсе дагы 30 мүнөт кеңири жүрө алат деп. Судан коргоонун күчүнө абдан көп басым жасаганын жазыптыр бул жерге. Билесиздер достор, мен азыр iPhone Pro смартфонду кармап туруп колумда бир нерсени сездим. Эмне дегенде буга чейин эле мен эмне түшү кыйын Азыр салым iPhone 11 жоңуна iPhone 11 нерсе жоңуна бул жерде iPhone XR смартфону бар да. Мына iPhone XR смартфону былтыркы жыл чыгарган, ал жагында мында чолка бар, мында деле. Көрүп жатасыздарбы? Негизи смартфон мага жаккан, бирок безрамочный эмес, арка жагы чекелеринде мында кара, үстүндө чолка, ылдый жагда мындай. И смартфон азыркы 50 миңден сатып атат. Буну кармап туруп, азыркы учурда жаңы чыккан iPhone Pro'ну кармаганда мен ушундай өзгөчөлүктү сездим. Смартфон башка. Ага чейин бул жерде жоңун iPhone 8 смартфондар турат азыркы учурда. Мага да абдан жагат достор. Эмнеден абдан да кола кармай өтө тыккан смартфон. Негизи мен оюн ойногондо смартфон чоңдугун жакшы көрөм, экран, бирок бул iPhone 8 смартфону бирок безрамочный эмес да достор. Мына үстү жагы, ылдый жагында жаман көп. Бирок смартфон абдан сонун иштейт. Жагат мага. Бул жерге жазышыптыр достор, Гензандан көрсөтсөк жоңуна iPhone 11 смартфон көрсөтөм, Pro жогору 2 көзү камерасы менен бул жерге 3 түсүн коюптур. Кандай тисме достор? Кандай тиштейт эле? Комментарий жазып коюңуздар, кандай тиштейт? Бул iPhone кызыл түсү, жөн эле 11'дин 2 көзү камера, бул кара түсү. Менин оюмча кызыл түс да сурат алга көп болсо керек, эмне дегенде азыркы учурда кыздар ушундай түскө абдан көп кызыгып калган. Негизи iPhone 11'де кыздар колдонгонду жакшы көрөт, бирок эмнеге колдонгусу келген кыздар өздөрү деле жакшы билбесе керек. Кыздар, негизи көрүп жаткан болсо комментарийге жазыңыздар, сиздер эмнеге iPhone 11'ди, негизи iPhone смартфон алгыңыздар келет. Эмне үчүн? iPhone болгон үчүн элеби? Ошого болсо керек менимче. Смартфон тууралуу кыскача маалымат болсо, азыркы учурда 59 миңден сатылып жаткан учуру рубльден. Так, экран, так, өлчөмү 6.1 дюймдө депти. Судан коргоонун күчү IPS 68. Ызуучу болуп кетти, ошо музыка көп чыгып кетти достор. Үнүм секунд жаса кетсин сураймын. Эми смартфонду өзүм заказ кылып үйгө апара албай, сиздерге ушинтип өзүм келгенге туура келип жатат. Арка жагында 2 көзү камерасы 12 мегапикселден 4K'да видео тарта алат. Секундасына 60 кадр деп жазыптыр. Face ID бар. Процессоры A Bionic 13.
Абдан жакшы достор. Смартфондар жакшы негизи. И достор, бул жерде анан эң мыкты болгон Apple Watch'торду да көрсөк болот экен. Жакында өзүмө бирөөнү сатып алам, бир смартфон, бир Apple Watch, жана бир AirPods кулакка такканым. Достор, Apple Watch вообще укмуш иштейт да, мага абдан жагат. Ё-моё. Жама тыккан и жама шустер иштейт. Шустер. И достор, сиздер бул жерде бир нерсе көрсөңүздөр болот. И бул жерде Apple TV достор. 4K'да. Өзүнүн тыккан пульту бар. Пульт аркылуу алмаштырууга болот. Меню, тигил бул, айсыл. Apple TV алып койсок достор. Телевизор тууралуу жакында силерге толук абзар чыгарам достор. И бул жерде iPad Pro бар достор, бир жыл чыгарылган. Стилус менен бирге. Форматирование можно. Бул жерде клавиатуралар да бар экен. Абсолютно бесплатно. Көз үстүнө коюп койсоңуз болот экен. Мага жакты. Так, Apple Watch'ун 4-чүсү окшойт бул, сериясы 4-чүсү. 5-чүсү өтө тыккан экен достор. Алча тыккан эмес. Бирок конусу жакшы. Өтө сонун. Apple. И достор, бул жерде MacBook Air'лар бар. 64.000 рубль экен. Өзү ушундай эле бирөөнү алып алышым керек достор, негизин айтайын мен эмне дегенде. Чоң системный блокторду коюп отурбайлы, ушундан бирөөнү алып алсам, ошол жакшы го дейм. Дек проверить. Достор, бул жерден так Samsung Tab'нын S4-чүсү бар экен. Мында стилус бар. Планшет. Бул жана клавиатуралар менен бирге. Басы канча 52.000 рубль экен. И бул жерде Samsung Galaxy Note 10 смартфонун стилусу менен коюп коюптур достор. Баягы сиздер менен стилус таппай койгонбуз. Сиздерге стилус. Мен буга чейинки Note 9'у көргөн эмесмин, Note 6'нын стилусун көргөн достор. Бирок бул стилус чынында өзгөрүптүр. Абдан тыккан болуп, жаман жеңил болуп калды стилус достор. Чындыгында сүрүп тартканда башкарсаңыз болот экен. Мына Samsung Tab'нын планшеттери достор. Билесиңер, Samsung эмес, негизи Android'те планшет эч хит болгон эмес. Планшет сурат алып деле болгон эмес. Канча ничке, канча сонун иштеп чыгарышпасын, баары азыр көчөдө планшет сурат алып жок достор. Булар көргөзмө үчүн туруп жок болуп кетишет. Samsung Watch дейт достор. Системалыкта 42-28 миң. Здравствуйте. Нет, спасибо. Я просто посмотрю. Note сериясы. Apple бүтүп калды достор. Биз азыр кайрадан Samsung Galaxy A50 смартфонуна келип калдык. Бул жакта Note смартфону турганын көрүм. Мына ачыгы бар экен. Сиздерге көрсөттүм окшойт достор, маалыматтар бердим окшойт достор смартфон тууралуу. Мына стилусу дагы бир жолу. Pen dostlar. Uzbom tuğu okşu özün ölçü rучка деп албаңыз, силер дагы. Pen дейт муну. Мен стройка тартышым керек. Видеозапись. Стилус иштейт достор, эң башкысы. Алса болбосо керек муну. Note 10 Plus смартфон. Алды жана точка белгиси. Дагы эмне көрөбүз достор? Болду окшойт достор. Мен сиздерге баардык нерсени көрсөттүм. Бул жерде наушниктер бар экен. Киче саякат кылып коюу наушниктерге да достор. 4900 JBL дейт. Наушникке келгенде бирок башым айланып калат достор. Эмне дегенде JBL жакшы наушник чыгарат деп айтылат, бирок билбейм. Мен JBL деп эме кылган эмесмин. Бул жерде только JBL, Sony бар экен. Sony мага жагат негизи. Музыка окуганда эмне билесиздер достор? Sony негизи кайсы багытта чыкканын жакшы билесиздер. Биринчи плеер наушниктерди чыгарып өтө хит болушкан. Негизи Sony'нын тарыхы мага абдан жагат, абдан сонун башталган экен. Музыка плеерлер чыгарып, эмелер чыгарган наушниктер. Азыркы учурда булардыкы суунун ичине да наушник салып, суга түшкөндө иштей бере турган наушниктер бар. Так, булардын бул жерге толук маалыматтар жазышпаптыр. Окуп сиздерге айтып берейин десем. Касан наушниктер. JBL, Sony. Мен ойча мага баарынан JBL-дики жок атат, бул жер Sony'ге караганда көрүнүшүнөн. Потому что булар бул жер материал кылышыптыр.
Билем негизи мага бул жерге материал кылса абдан жагат достор, чем пластикалык гана көрүп бул жер материал болсо желкеге коюп койсоң да мындай материал турушат желкеңде. Билем мага ошол жагат. Так, вот. Бул жерде музыка коюп туруп достор, бул кошак болот экен. Эмне кылабыз? Бир колумда смартфон, бир колумда кулагымда наушник. Эч нерсе угулбай атат, азыр мага сыткарбай. Уже. Достор, мага койсо мен бул жерде музыка угуп эле отура берем. Эми абдан сонунда бака. Биз угуп жүргөн наушниктерди bundan кийин уксаң, буларды уккандан кийин бута торпок болуп калат достор. Ошол жагы бар. Бул жерде 1900 сомдон наушник алса болот экен. Жакында Кыргызстанга кетем го достор. Кыргызстанга баргыча мен өзүмө бир сонун смартфон алышым керек, бир смарт саат алышым керек, бир зымсыз наушник алышым керек. Үчөн алышым керек, комплект кылып алам деп жатам. Буюрса, макул болсо сиздер менен биргеликте бүгүн биз Apple'га саякат кылдык, Samsung'дун смартфондорун көрдүк. Ушул жерден баштаганбыз, ушул жерде коштошобуз. Кийинки видеолорго аман туруңуздар, каналга жазып элек болсоңуз жазылыңыз. Класс басыңыз, достордор менен бөлүшүңүз, өзү комментарийде бөлүшүңүз. Пока.